Өткөн тарых беттерине көз чаптырсак, 1917 жылы Октябрь революциясынан кийин убактылуу өкмөттүн курамындагы издөө аппараты жоюлуп, 1918 жылдын 5 октябрында Россиялык Советтик Федералдык Социалистик Республика Ички иштер элдик комиссариатынын коллегиясы Советтик кылмыш иликтөө кызматынын жобосун бекиткен. Анда кылым карыта өмүр сүргөн кылмыш иликтөө кызматы кылмыштуу мүнөздөгү кылмыштарды жашыруун түрдө иликтөө жана бандитизмге каршы күрөшүү аркылуу революциялык тартиптик коргоо деп белгиленген. 1918 жылы курамына Кыргызстан да кирген. Түркистан АССР түзүлгөндөн кийин Жети Суу облусунда кылмыш иликтөө бөлүмү, анын катарында Вернянск жана Пишпек кылмыш иликтөө бөлүмчөлөрү түзүлгөн. Пишпек уездик милициясынын биринчи башчысы Шадилов, жумушчу дыйкан милициясынын негизги милдеттеринин бири болуп, мал уурулук, мыйзамсыз пайда табуу, үй-бүлөлүк кылмыштуулук менен күрөшүү, медициналык жардамдан ажыратылган тоолуу аймактарда пайда болгон эпидемия жана эпизотопияларга бөгөт коюу саналган. Кылмыш жасалган жерлерге ыкчам кызматкерлер төө жана аттар менен барышкан. Ал убакытта мындай кыймыл каражаттардын саны Пишпек милициясында абдан аз эле. Айтмакчы, тоноо тууралуу келип түшкөн маалыматты текшерүү үчүн ыкчам кызматкер тыйылган аймагына кетип, бир жумадан кийин кайтып келген. Бирок сөзсүз түрдө кылмышкерди аныктап кармаган. Көп учурда мал уурулук менен алектенген кылмыштуу топтордун лидерлери кесипкөй уурлар болгондуктан, алар өзлөрүнүн кылмыштуу байланыштарын пайдаланышып, уурдалган малды Фергана жана Кытайга алып кетишчү деп эскерген баяндамасында. 1921 жылдын 29 сентябрында өзүнүн баяндамасынын корутундусунда Пишпек уездик милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн биринчи башчысы Имаш Кабеков тажрыйбалуу кадрлардын жоктугу, керектүү техникалык каражаттар жана атайын каражаттардын жетишсиздигинен улам келип чыккан кыйынчылыктар боюнча мындай деп жазган. Кылмыш иликтөө кызматын төмөнкү принциптердин негизинде кайрадан түзүү керек. Ыкчам өкүлдөрүнүн функционалдык милдеттеринен майда кылмыштардын бетин ачылышынан бошотуп, кылмыш иликтөө бөлүмүнө иликтөө жана тергөө атайын багыттагы эки бөлүмчөлөрдү ачыш керек. Биринчисинде кеминде 10 тажрыйбалуу болгон жашыруун агенттер, ал эми экинчисинде 2 тергөөчү, эксперт, фотограф жана 2 талдоочу болуш керек. Жашыруун агенттер кылмыш иликтөө бөлүмдүн бүтүндөй карамагына кирип, мындан сырткары конспиративдик батир болушу зарыл. Кызматкерлердин атуулдук милдетин аң сезимдүү аткаруусун иштеп чыгуу жана аларды шыктандыруу үчүн ар бир бет ачылган кылмыш, кармалган кылмышкер же дезертир үчүн акчалай сыйлык берилиши зарыл деген. Андан соң Кыргыз Республикасы көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин Кыргыз милициясынын кылмыш иликтөө аппараттары бир топ уюштуруу, түзүмдүк жана штаттык өзгөртүүлөрдү башынан өткөрдү. Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн реформалардын алкагында 2017 жылдын август айында кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын негизинде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын, ыкчам талдоо башкармалыгы жана тез чара көрүү отрядынын биригүү жолу менен криминалдык милиция кызматы түзүлгөн. Ал эми 2021 жылдын декабрь айында криминалдык милиция кызматы жоюлуп, кайрадан кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы болуп өзгөргөн. Заман талабына жараша жүктөлгөн тапшырмалар кеңейип, өзгөрдү. Бирок алдыңкы сапта ар дайым өзгөрүлгүс сапат катары жалпы жана уюшкан кылмыштуулуктун бардык көрүнүштөрү менен аеосуз күрөш болуп эсептелет. Кылмыш иликтөө кызматынын башчылары 1974 жылдан бүгүнкү күнгө чейин мезгилдин ар кандай убактарында кылмыш иликтөө кызматын бардыгы болуп 27 башчы жетектеп келген. Кылмыш иликтөө кызматынын функциялары. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын негизги функцияларынын бири бул оор, өтө оор жана резонанс жараткан кылмыштардын, опуза талап кылуунун, каракчылыктын, тоноонун, ири өлчөмдөгү зыян келтирген мүлктүк кылмыштардын бетин ачуу, уюшкан кылмыштуулук, экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү жана издөөдө жүргөн кылмышкерлерди кармоо, башкаруучулук чечимдерди, негизги уюштуруучулук комплекстүү, максаттуу иш-чаралардын мерчемдерин, усулдук колдонмолорду жана сунуштарды иштеп чыгуу. Кылмышты иликтөө башкы башкармалыгынын ишмердигин жакшыртууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук жана ведомстволук актыларын иштеп чыгуу. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндө аларга усулдук жана практикалык жардам көрсөтүүдө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин ченемдик укуктук жана ведомстволук актыларынын
чечимдеринин жана көрсөтмөлөрүнүн талаптарын ички иштер башкы башкармалыгынын жана райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүктөрү тарабынан аткарылышын көзөмөлдөө жана текшерүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана министрлер кабинетинин тапшырмаларынын, ички иштер министрлигинин буйруктарынын жана тескемелеринин, коллегиянын чечимдеринин аткарылышын камсыз кылууну, ыкчам кырдаалга көз салуу жана анын өзгөрүшүнө өз убагында чара көрүүнү, ички иштер башкармалыгынын аймактык кылмыш иликтөө бөлүктөрүнүн, кылмыштарды иликтөө башкы башкармалыгынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн ыкчам кызматтык ишмердигин жакшыртуунун артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, Кыргыз Республикасынын аймагында ыкчам алдын алуу, рейдтик иш-чараларды жана атайын операцияларды өткөрүүнү уюштуруу. Жетишкендиктер. Бүгүнкү күнү ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын негизги жетишкендиктеринин бири бул заманбап технологиялар өнүккөн мезгилде жашап жаткандыктан интернет тармагын колдонуу менен жасалган кылмыштуулуктун жаңы формалары да пайда болду. Алар интернет аркылуу жасалган кылмыштар, телефондук алдамчылык, банк карталарынан акчаларды которуп алуу. Бул багыттагы кылмыштуулук менен толук кандуу күрөшүү максатында ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан материалдык техникалык жабдуунун деңгээлин жогорулатуу боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлдү. 100 жылдык тарыхка бай кылмыш иликтөө кызматы Кыргыз милициясынын алдыңкы бөлүгү болуп саналат. Жалпы кылмыштуулук менен күрөшүүдө, жарандардын өмүрүнө кол салуудан жана алардын коопсуздугун сактоодо кылмыш иликтөө аппараттарынын кызматкерлери биринчи катарда туруп, өз өмүрүн аябастан кылмышкерлер менен кармашууда өзүнүн жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтүп келе жатат. Кылмыштардын бетин ачуу, алардын алдын алуу, жарандардын коопсуздугун сактоо кылмыш иликтөө кызматынын негизги функцияларынын бири болуп саналат. Ушуну менен бирге уюшулган кылмыштуулукка каршы, коррупция менен күрөшүү жана мамлекеттин өнүгүүнүнө терс таасир тийгизген экономикалык кылмыштардын бетин ачуу, интернет тармагын колдонуу менен жасалган кылмыштуулуктун жаңы формаларын аныктоо жана аларга бөгөт коюу азыркы учурда биздин приоритет болуп эсептелет. 2021 жылдан бери азыркы замандын талабына ылайык кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында кылмыштуулук менен толук кандуу күрөшүү максатында бир нече штаттык өзгөрүүлөр болду. Министрибиздин демилгеси менен материалдык техникалык жабдуунун деңгээли жогорулатуу боюнча масштабдуу иштери жүргүзүлүүдө. Натыйжада башкы башкармалыктын курамында IT технологиялар чөйрөсүндөгү кылмыштар менен күрөшүү боюнча 3 бөлүм ачылып, атайын заманбап техникалар менен жабдылып, издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жүргөн жерлерин аныктоо боюнча иш аракеттери күчөтүлүп, социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүлүүдө. Социалдык түркөмөдө орун алган алдамчылык жана башка түрдөгү бир нече кылмыш бети ачылган. Аталган бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан социалдык тармактарда, интернет булактарында уюлдук телефон менен байланышкан бир нече алдамчылык фактылары аныкталып, бир нече кылмыштуу топтор кармалган жана жүздөгөн кылмыштардын бети ачылган. Ошондой эле коррупция менен күрөшүү жана экономикалык кылмыштарды аныктоого багытталган башкармалык түзүлүп, коррупциялык, экономикалык жана башка багыттагы кылмыштардын беттери ачылууда. Ушулган кылмыштуулук менен күрөшүүдө ийгиликтүү көрсөтүштөргө жетиш үчүн бети ачылбай калган оор жана өзгөчө оор кылмыштарды ачуу, заманбап технологиялардын жардамы менен жасалып калган кылмыштар менен толук кандуу күрөшүү, коомчулукка резонанс жараткан кылмыштардын бетин ачуу, экономикалык багыттагы кылмыштарды аныктоо жана коррупцияга каршы күрөшүү, издөөгө жарыяланган кылмышкерлерди аныктап кармоо, багытталган тиешелүү иш-чаралардын жүргүзүүсү өздүк курамдын астында коюлган талаптардын эң негизги милдеттери болуп саналат.